ишкана толугу менен Кыргыз-Азербайжан фонду тарабынан каржыланууда. Быйыл качыла турган келечектүү 100 ишкананын катарына кирет. Ошондой эле жергиликтүү тургундарды иш менен камсыз кылат. Мындан тышкары өндүрүлгөн товарлар жакынкы кошуна мамлекеттерге экспорттолот. Азыркы учурда бизде 300дөн ашык ар кайсы типтеги ушу тигүү машинкаларыбыз бар. 300дөй киши жумуш менен камсызданат. Общий полностью мощность менен иштегенде биздин ишкана где-то 1 миллиондой изделие чыгарат жылына. Кудайым буйрса ошого пландаштырып атабыз. Заманбап вентиляция, свет менен тартылып, ушундай жакшы бир ремонтубузду аяктап атабыз. Кудайым буйрса августтун аягы менен Кудайым буйрса официальный бир открытие кылганга ошого жакшы мындай темпте иштеп атабыз да. Азербайжан-Кыргыз өнүгүү фонду 22-жылы эки президенттин демилгеси менен өкмөттөрдүн чечими менен курулган. Ошондон бери иш алып келатабыз. Биз жеке менчик мекемелерди каржылайбыз. Инвестиция катарында. Инвестиция дегенimiz бул кредит эмес. Бул биз инвестиция беребиз. Инвестицияда 7 жылга чейин, анан 7 жылдан кийин чыгып кетебиз ал проекттен, долбоордон. Ошол 7 жылдын ичинде ысыгына дагы, суугуна дагы бирге болуп биздин шериктешибиз менен иш алып келебиз. Ушул бир мисал катары, ушул биз азыр мына KGTEX деген биздин текстиль жагында алып келаткан ишкананы каржыладык, инвестиция бердик, 1 миллион долларды. Азыр Кудай буйрса заманбап Кыргызстанда, мен жаңылышпайм, биринчилерден болот мындай мекеме. Бутка тургузуп, салымын кошуп иштейт го деп терең ишеничтебиз. KGTEX буга чейин иш жүргүзүп жүргөн, өзү тигип аткан машиналар өзүнүкү, адистери өзүнүкү, бардыгы өзүнүкү. Биз болгон ошол имаратты, жашынакай имаратты алып бердик. Азыр полностью бунун ремонтун биз каржылай атабыз. Заманбап жашынакай бир мекеме болот да ошондо. Экономика министрлиги киргизген, бизге чейин эле киргизилген. Биз болсо ушул долбоорду колдоп кеттик да. Биз арендадан арендага болуп жүрүп, анан бул эми баягы цех болгон үчүн, оборудованиясы көп болгон үчүн мындай көчүш дагы бир жерден бир жерге көчкөнү да өтө мындай кыйналып чап келчү. Ошон үчүн биз Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фондуна заявка жазганбыз. Бизге ушундай бир эме керек, жардам керек, бизге ушундай финансирование кылып бересиздерби деп. Ошолордун жардамы менен, ошолордун бизге одобрение болуп, биз ушул имаратты ошолордун каржылоосу менен алдык. Андан алгандан эмеси, андан дальше еще ремонтун дагы каржылап берип атат. Азыр полностью ремонт ушул мекемени полностью тургузуп бергенге биздин өзүбүздүн собственностька ушул зданияны алганга жардам беришти да. Марттын аягында сатып алдык. 39 сотка жери менен 2 чоң здание 3000 чаржы метр квадрат түзөт. Анан алгандан кийин бул жер өтө мындай ремонту жок, өтө эски ремонту менен здание болчу. Вот, ичи сырты полностью. Анан ошо апрелден баштап биз ремонт жүргүзө баштадык. Вот, азыр мына сиз өзүңүздөр көргөндөй экинчи этажын уже бүтүп, астан жумушка уже киргиздик. На полной мощности башталса 300дөн ашык киши жумуш орун менен камсыз болот. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй село Ленинское, Бишкектин жанында. Биз бияктан элдер менен сүйлөшсөк да, бул жерде чоң бир мындай ишкана, ушундай тигүү ишканасы жок экен. Ошон үчүн биз биринчилерден болуп атабыз. Жарымы Бангладештен, Пакистандан келген кишилер иштейт. Аларга бул биз тарабынан бул жерде жатакана каралган, 3 малына тамак каралган.
Мен Бангладештен келдим. Менин иштеген коллективим да жакшы. Айлык акы, дисциплина, шарттары абдан сонун. Бул жерде оператор болуп иштейм. 1 жыл 2 айдан бери KG Text компаниясында иштейм. Бангладешке караганда Кыргызстанда айлык акы көбүрөөк. Ай сайын алып турабыз. Ушул жерде иштеп, жашап, тамактанабыз. Аялдарга арналган кийим чыгарабыз. Полностью бардык 99% кийимибиз экспортко кетет. Россияга, Казакстанга өзүбүздүн постоянный заказчиктерибиз бар. Ошол жака полностью алып чыгабыз. Ошол жерден жанагы маркетплейстер, өзүңөр билгендер, Wildberries, Озон деген маркетплейсте өзүбүздүн брендибиз менен да сатабыз ошол жерде. Вот. Бардык продукциябыз экспортко чыгат дагы, эми Кыргызстандын экономикасына жакшы бир налогтун баарын, бүт баарын бияктан уже төлөнөт. Фондубуз мына кыска мөөнөткө карабастан, иштеп аткан мөөнөтүнө карабастан 3 долбоорду каржыладык. Азыркы учурда бириси мына азыр көрүп аткандай ушул текстиль фабрикасы өнөр жай секторунда. Бирөөсү Ысык көлдө, бул Чакан ГЭС. Жана үчүнчүсү болсо бул азыркы көйгөйлүү маселелер болгон ипотекалык турак жайларды куруу маселесинде социалдык багытта курулган батирлерди камсыздоо максатында биз ал секторду дагы финансаладык. Азыр ошол 3 проектибиз бар, дагы 20 проект каралууда. Алар дагы жакын арада ишке ашат деп ойдобуз.